Саламатсыңарбы балдар? Кутман күнүңүздөр менен. Бардыгы жакшы болот деген ой менен анда кезектеги тиле сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн мен силерге кыргыз тили боюнча 8-класстарга сабак өтөмүн. Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз балдар бир өңчөй жана бир өңчөй эмес аныктоочтор. Сабагымды дайыма эпиграф же болбосо улуу адамдардын сөздөрү менен баштаганды жакшы көрөм. Бүгүнкү эпиграфыбыз дагы улуттун жан дүйнөсү, акыл кенчи мурасы тилде сакталат. Ошондуктан балдар эне тилиңерди сыйлоого, аны сүйө билүүгө чакырып кетемин. Биздин бүгүнкү өтө турган темабыз бир өңчөй жана бир өңчөй эмес аныктоочтор. Сабактын урааны: жети элдин тилин бил, жети түрдүү билим бил. Демек адам баласы бир канча тилдердин ээси болуп, бир канча билимге ээ болсо, ал дүйнөдөгү эң бактылуу адамдардын катарын толуктайт деп айтып кетер элем. Анда балдар өтүлгөн темаларды аз да болсо эске салып алалы. Бир өңчөй мүчө деген эмне? Бирдей милдет аткарган, бирдей суроого жооп берген сөздөр. Бир өңчөй бир өңчөй баяндооч. Уңгуга уланган сөз өзгөртүүчү мүчөлөр. Ушул 3 жооптун ичинен туура жообу көрүп турабыз. Бирдей милдет аткарса, бирдей суроого жооп берген сөздөр бул бир өңчөй мүчө деп аталат. Экинчи суроо: бир өңчөй мүчөлөрдүн байланышуу жолдору. Бир өңчөй мүчөлөр интонация аркылуу байланышат. Бир өңчөй мүчөлөр ыкташуу, таандык, башкаруу, ээрчишүү аркылуу байланышат. Бир өңчөй мүчөлөр байламталар, интонациялар аркылуу байланышат. Жообу байламталар, интонациялар аркылуу байланышат. Үчүнчү суроо: бир өңчөй мүчөлөрдө кандай тыныш белгилер коюлат? Бир өңчөй мүчөлөрдө кош чекит үтүр белгиси коюлат. Бир өңчөй мүчөлөрдө үтүр гана белгиси коюлат. Бир өңчөй мүчөлөрдө сызыкча, кош чекит үтүр белгилери коюлат. Ал эми туура жообу бир өңчөй мүчөлөрдө үтүр белгиси гана коюлат. Үчүнчү сурообузга токтололу. Кандай сөздөр сүйлөм мүчөсү боло алышат? Кыргыз тилиндеги бардык эле сөздөр сүйлөм мүчөсү боло алышат. Жөнөкөй жана татаал сөздөр сүйлөм мүчөсү боло алышат. Лексикалык мааниге ээ болгон сөздөр гана сүйлөм мүчөсү боло алышат. Ал эми туура жообу кандай сөздөр сүйлөм мүчөсү боло алышат деген суроого лексикалык мааниге ээ болгон гана сөздөр сүйлөм мүчөсү боло алат деп жооп берсеңер, анда силер туура жооп бердиңер. Эми балдар, андан тышкары өтүлгөн темаларга токтололу дедик. Аныктооч деген эмне? Аныктооч заттардын заттык мааниде колдонулган сөздөрдүн сын сыпатын, санын, иретин, касиетин же заттын башка бир затка таандык экендигин билдирүүчү айкындооч мүчө. Мисалы, аныктоочту өзүнө багындырып турган сөз бардык учурда мейли ал баш мүчөбү, мейли ал айкындоочпу, аныкталгыч деп аталарын биз билебиз. Мисалы, жакшы киши эл камын ойлойт. Жакшы аныктооч, киши аныкталгыч. Жаман киши өз камын ойлойт. Бул сүйлөмдө жаман аныктооч дагы киши аныкталгыч болот. Эми бүгүнкү өтөлө турган теманын биринчи элементи бир өңчөй аныктоочтор деген эмне? Көрсө, сүйлөм тизмегинде атоочтордон болгон бардык мүчөлөрдү жандай келип, алардын сапатын, санын жана башка белгилерин, касиеттерин мүнөздөп, аныктап турган сөздөр бир өңчөй аныктоочтор деп аталат экен. Мисалы, ушул булгаарыдан өтүктүн маасынын кончу чыгат. Суроо беребиз: эмненин кончу чыгат? Өтүктүн маасынын. Демек ал зат атоочтон жасалды. Бир өңчөй аныктоочтор сүйлөмдө бир эле аныкталгычка карата эки же андан ашык аныктоочтун тиешелүү болуп келиши мүмкүн. Схеманы карасаңар балдар, андагы көргөн, билген, иштеген окуялардын баарын айта албасмын. Көргөн, билген, иштеген дегендин баары аныктоочтор. Ал эми аныкталгыч окуялардын баары аныкталгычка баш ийишти. Баягы күнкү калыбындай ууздай ак тон үстүндө, кызыл түлкү тебетей башында. Ууздай ак тон,
кызыл түлкү тебетей. Эми бир өңчөй эмес аныктооштор. Сүйлөмдө бир эле аныкталгычка карата эки же андан ашык аныктооштун тиешелүү болуп келиши мүмкүн. Андагы көргөн билген иштеген окуялардын баарын айта албасмын. Көргөн билген иштеген аныктооч окуялардын аныкталгыч. Баягынкы калыбындай ууздай ак тон үстүндө кызыл түлкү тебетей башында. Бул сүйлөмдө да аныктооштор бар. Бирок алар бирдей суроого жооп бергени менен стилистикалык жактан өзгөчөлүктөргө ээ. Ууздай ак тон, кызыл түлкү тебетей. Схемада көрүнүп тургандай, биринчи учурда аныктооштордун ар бири аныкталгыч менен тикелей байланышса, экинчи учурда аныктооштор бири экинчисин аныктап, алардын эң акыркысынан башкасы аныкталгыч менен кыйыр түрдө байланышты. Ошентип, эки же андан ашык аныктооштордун бир эле аныкталгычка карата өз ара грамматикалык байланышынын жогоркудай өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу. Алардын биринчиси бир өңчөй аныктооштор, экинчиси бир өңчөй эмес аныктооштор болуп экиге бөлүнөт. Бир өңчөй аныктоошторго төмөнкү белгилер мүнөздүү. Түгөйлөрү өз ара тең байланышта болот. Негизинен бирдей сөз түркүмүнөн жасалып, аныкталгыч менен бирдей формада байланышат. Аныкталгычтын бир түрдүү белги, касиеттерин санап көрсөтөт. Демек, дайыма санак интонациясы менен айтылат. Кандайдыр бир таза, ысык сезим жүрөгүмдө орноп калгандай. Таза, ысык, бир өңчөй аныктооч. Ал эми бир өңчөй эмес аныктооштордун өзгөчөлүктөрү жөнүндө сөз кылсак. Бири экинчисине карата маанилик жактан багыныңкы абалда келет. Ошондуктан өз ара санак интонациясы менен айтылбайт. Затты ар түрдүү белги, касиеттери боюнча аныктайт. Бардык учурда бир сөз түркүмүнөн жасалышы жана грамматикалык бирдей формада келиши мүнөздүү эмес. Мисалы, көк жашыл чарчы жоолук салынган, узун бойлуу ак саргыл келин жылмайды. Көк жашыл чарчы, узун бойлуу ак саргыл келин бир өңчөй эмес аныктооч. Эми балдар, алардын айырмачылыгына токтололу. Бир өңчөй жана бир өңчөй эмес аныктооштор байламталарды кабыл алуусу жана кабыл албоосу менен аныкталат. Мисалы, салыштыралы. Мен жеңеме кайталаңыз кирдегиз сезимимди көрсөттүм. Мен жеңеме кайталагыз жана кирдегиз сезимимди көрсөттүм. Демек, бир өңчөй мүчө байламталарды кабыл алды. Тескерисинче, алар бир өңчөй эмес аныктооштор болсо, байламталарды кабыл алышпайт. Кызыл жүздүү кой көз келин күлүмсүрөп ордунан турду. Кызыл жүздүү жана кой көз келин болуп айтылбайт да, биз антип айта албайбыз. Ошентип, бир өңчөй жана бир өңчөй эмес аныктооштор аныкталгыч менен жана өз арада байланыш даражалары, затты аныктоо мүнөзү, санак интонациясына ээлиги же ээ эместиги жагынан бири-биринен айырмаланып турат. Анда балдар, алган билимибизди бышыктоо үчүн окуу куралынын 197-көнүгүүсүнө көңүл буралы. Сөздөр аркылуу сүйлөм түзөбүз. Бир өңчөй жана бир өңчөй эмес аныктоошторду катыштырабыз. Сөздөр берилип турат: сылык, кичипейил адам, сары кызгылт көпөлөктөр, торгойлуу шалбаалуу өрөөндөр, күрөң нооту пальточон жигит, билинер билинбес көгүш түз, кош ооз мылтыкчан киши. Сылык, кичипейил адам, сары кызгылт көпөлөктөр дегенге мисал келтирели. Айым, сылык, кичипейил адам, сары кызгылт көпөлөктөр учуп жүрүштү. Демек, бул бир өңчөй аныктооштор. Эми торгойлуу шалбаалуу өрөөндөр, күрөң нооту пальточон жигит. Торгойлуу шалбаалуу өрөөндөр балалыгымдан калган жагымдуу элестер. Бул бир өңчөй аныктооштордон турган сүйлөм. Ал эми күрөң нооту пальточон жигит мени карап калды. Бул жерде күрөң, анан нооту деген сөз бир өңчөй эмес аныктоочтор. Эми силерге өзүң алдыңарча төмөндөгү сүйлөмдү сунуш кылат элем. Билинер билинбес көгүш түз, кош ооз мылтыкчан киши деген сөздөрдү катыштырып, силер мага бир өңчөй жана бир өңчөй эмес аныктоошторду түзүп бересиңер. Тесттик тапшырмалар. Аныктооч менен аныкталгыч кандай жол менен байланышат? Ойлонууга азыраак убакыт берем, эмесе мен жообун бере берейин.
Аныктооч менен аныкталгыч Б варианты ыкташуу таандык жол аркылуу байланышат экен. Экинчи тапшырмабыз. Кайсы байламталар бир өңчөй мүчөлөрдөн мурда колдонулат? Анда жообу үчүнчү вариант же болбосо ары бирде деген байламталар бир өңчөй мүчөлөрдөн мурда колдонулат. Балдар, анда кезектеги сабагыбыз аягына жетти. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.